Кубанычбек Самудинов Сокулук райондук сотунда 3 жыл судья кийин төрага болуп иштеген. Президенттин сотторду ротациялоо боюнча жарлыгынын негизинде 30 апрелден тарта Сузак райондук сотунун төрагасы болуп дайындалды. Биз президенттин ишенимин артып, ошо сотторго болгон элдердин тараптардын ишенимин арттыруу үчүн келип иштеп атабыз. Бүгүнкү күнү биздин имаратыбыз бардык талаптарга жооп берет, бардык шарттары түзүлгөн, турак жай маселелердин баары чечилген. Кудайым буйрса, мыйзамдын негизинде жакшы чечимдер чыгарып, иш алып барууга даярбыз деп ойлойм. Ал эми Аксы райондук сотуна 2 судья Нарын жана Талас облустарынан которулду. Биз дагы ниетибиз, максатыбыз ушул сот адилеттүүлүгүн жүргүзүү, калыс адилеттүүлүк менен гана чечимдерди чыгаруу, мыйзамдын бардык талаптарына ылайык ушул адилеттүү сот болуп, ушул жерде Аксы жергесинде иштөөгө даярбыз. Жалал Абад облусу боюнча жергиликтүү 45 сот өлкөнүн ар кайсы аймагына жиберилсе, 7 дубандан мында 45 судья ротацияланды. 10 майдан тарта бардык соттор кызматтарына киришкен. Биз ошо кызмат ордуна киришерден алдын жалпы область боюнча район шаарлардын төрагалары менен жана область сотунун судьялары менен жалпы жыйын өткөрүп, ал жыйында судьяларга жаңы келген жарлык менен судьяларга талаптар күчөгөндүгүн, ушундай ишеним артып ротацияланып келгенден кийин сот адилеттүүлүгүнүн сапатын жогорулатуу жана мыйзам чегинде калыстыкты орнотуп берүү зарыл экендиги жөнүндө баса белгиленди. Укук коргоочулардын пикиринде сот тармагындагы масштабтуу ротация чоң жаңылык. Белгилөгөндөй көпчүлүк судья өзү туулуп өскөн аймактарга дайындалып, бир эле орунда ондогон жылдар бою отуруп калгандар болгон. Бул өз кезинде соттордун калыс жана адилеттүү чечим чыгаруусуна тоскоол болчу тобокелдиктерин жараткан. Биздин практикада мындай масштабтуу болгон эместен, бирден экиден сот болгон. Эми жалпы соттор, мисалы 2022 жыл 10 май күнү келсең, башка соттор баары алмашып кетип атпайбы азыр? Андай болгон эмес, мындай эстей албайбыз. Ушул болгону азыр жакшы да. Мисалы сүйлөшүп койгондор болуп калышы мүмкүн. Ал мисалы алар жокко чыгарылды, бир эле соттун президенттин ушул жарлыгы менен, ушул кадамы менен көп нерсе баягы пландалган нерселер туура эмес, мыйзамсыз сүйлөшүүлөр жокко чыгарылды деп эсептейм, туура деп эсептейм. Президент Садыр Жапаровдун жергиликтүү сотторду ротациялоо боюнча жарлыгын алкагында өлкө боюнча 312 судья ар кайсы аймактарга которулду. Жарлыктын эң башкы максаты ротация аркылуу кызыкчылыктардын кагылышуусун жана коррупциялык тобокелдиктерди болтуруу. Жергиликтүү соттордун судьяларынын ишинде калыстыкты камсыз кылып, элдин сотторго болгон ишенимин арттырууга багытталат. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.